25 марттан 3 апрелге чейин өлкөбүздө эл жана турак жай каттоо өнөктүгү өтөт. Алга карата азыркы кезде республиканын бардык аймактарында даярдык иштери жүрүп жатат. Ошол эле мезгилинде калк арасында түшүндүрүү жана үгүт иштери да жүрүүдө. Бул багытта албетте элге түшүндүрүү ишинин бир белгиси мына ушундай трасса бойлорунда, жол жээктеринде, ошондой эле эл жык жайгашкан аймактарга мынандай көрнөк жарнактардын илиниши дагы өзүнүн жакшы таасирин берери айкын. Ошондуктан биз областтык статистика башкармалыгынын жетекчиси Жандаралы Садыралиев менен биргеликте Нокен жана Базар Коргон райондорунда дал ушундай көрнөк жарнактар кандай илинген, ушул багытта текшерүү иштерин жүргүзүп, ушул жагдайдагы абал менен таанышканбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул багытта болмокчу. Дегенде биз калк арасында түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат дегеле биздин элдердин ушул эл каттоо боюнча маалыматы барбы, түшүнүгү барбы? Ушул жагдайда айрым бир жарандарыбызга суроо узатканбыз. Эл каттоо боюнча маалыматтар бар. Эми бул өтө керектүү мамлекеттик нерсе да. Кереги жок болсо буну кереги деле жок болчу да. Буга бардык мамлекет өзүнүн пландарын, программаларын даярдайт. Элдин состояниясын билет, кайсы жерде, кайсы райондордо көп болуп атат эл, кайсы жерде аз болуп атат эл. Бул өтө керектүү нерсе. Бул көп ойлошу мүмкүн. Бул каттоо жөн эле болуп атат. Бирок жок, бул дүйнө жүзү боюнча бүт мамлекетте эл каттоо болот. Ошон үчүн элдерге түшүнүү керек. Мен ойлойм, биздин элдер уже көбүрөөк түшүнүктүү болуп калды. Кудай кааласа бардыгы келип колдоп берет деп ойлойм. Ушу элдин санын эсептеп чыгуу стат боюнча канча аял, канча эркек, 18 жашка чейинки балдар канча, мектеп жашындагы балдар канча ушу элдин санын эсептеп чыгуу. Эл каттоо деген элдердин ар бир үйүнө барып каттап, үй жайын, турак жайын, үйүндөгү адамдарды каттап, эл каттоо ошо менен эсептелет да. Ошондой кылып иштешип атышат. Муну сизге кимдир бирөө түшүндүрдү, каяктан маалымат алдыңыз? Элдин баары эле түшүнсө керек. Азыр заманда бардыгы эле өнүккөн, баары интернет деген бар. Эл каттоо жөнүндө роликтерин, башка нерселер баарлар чыгып атат. Эл каттоо бул элдин санын билиш үчүн каттайт да. Шу Кыргызстан боюнча канча каттайт. Кыргызстандын бардык жеринде эл каттоону, эл жана турак жай каттоону өткөзүү боюнча түшүндүрүү иштери, баннерлерди илүү, кичинекей календарларды чыгарып элге жеткизүү боюнча бир топ иштер жүрүп атат. Биз ошолордун жүрүшү боюнча мына бүгүн Бешик Жон айыл өкмөтүнө келип, анан ошол илинген баннерлердин акыбалын бирсе карап кетели деп атабыз. Мына моундай түшүндүрүү иштери эптеп илиш болгондо болбой калат. Мына биринчиден бул эменин стандарты өзү туура келбейт. Анан мына илиниши, турушу дагы мына моундай болуп, туура эмес болуп калган. Анан эң негизгиси мына бул каттоодун мына эмелери абдан туура эмес жазылган да. Ошондуктан ушул маселеге ушул түшүндүрүү иштеринде ушундай көрүнгөн нерсени иле бербестен стандартка ылайык, анан кийин мындай элге таасир бере турган кылып илинсе абдан жакшы болот эле. Эми ушуга көңүл бурушун башка айыл өкмөттөрдө келип өзүнүн бийлик башкарууда ушуга көңүл бурушун каалайт элек. Мына бир айга жакын жетпеген убакыт калды эл каттоого. Ушул маселеге көңүл бурушуңарды суранам. Өзüm дагы бул жерде мен чындап эле карабаптым, аны караптым, муну грамматикасын чындап эле карабай калдым. Оңдоп коебуз. Кимдер жасаган? Эми бул ошо тендерде отурган кыздарга дайындалды эле. Негизи кандай даярдык кандай болуп атат? Өзү негизи каттоо боюнча 5 жон эң алдыдабыз да. Биз себеби буга чейинки даярдыктарда биз книгалар толтуруп чыкканбыз. Буга чейин элечи ким бар, ким жок.
жана өзүбүз дагы мына декабрь айында мал каттоо, жан каттоо жүргүзөбүз да. Ошол убакта бир сыра уже подготовка болгон бул иш-чарага. Эмечи, азыр книгаларды толтурганбыз, өткөндө дагы областтан комиссия келип көрүп кетишкен. Просто бүгүнкү немени, мына грамматикалык каттоо ката болуп калганы мен дагы байкабай калыптым да, байкабай калыптым. Буквально келип калк бар сиздерде. Бизде 15 000 калк бар. Канча айыл бар? 4 айыл. Ар бир айылда илинген. Азыр ар бир айылда илинген. Карабастар мына ушул жерде адамдар эл деген кичинекей тамга менен жазылыш керек. Эл жана Туракжаев фондун каттоо бөлүмү болуп атат да. Силер эмнени карайсыңарбы мындай? Мына координаторларды тандадыңар. Вот комиссияда караш керек аны. Муну баннерлерди илдиңер, комиссияда караш керек. Кайсыл жерге ил атасыздар? Бул башка эжеке, бул 5-жон айыл өкмөттүн башчысы Адишевдин буйругу. А мага комиссиянын эмеси керек. Өзүңүздөр билесиздер, комиссия түзгөнсүңөр, а? Эл каттоо боюнча. Мына ушул эме боюнча. Мына эл каттоо боюнча уюштуруучу жумушчу топтун курамы экен. Так, Мамбеталиев ким? Орун басар. Вот мына ушул орун басардын өзүнчө мына могул эмени өткөрүш керек. Мына. Орун басарды азыр өкмөт жалаатка жиберди го, жалаатка. Мына топтун неме кыргызча топ деп жазылган комиссиянын. Өзү комиссия деп эле кыргызча дейт. Ошол комиссиянын эми ушул маселе түзүлгөнүнө февралда түздүңөрбү? Ha? Şu fevralda? Buyruk çıkarıp duralım. Ого. Ve anda sen doğru dursun oradan da. Çok. Bu sırtı cılığın bulmuşsun ayıp. Ya. 21 dekabrda var. Комиссия alıp sizlerge bekitip bergenden keyin mına Moğol toplumunda birinci günü tigez. Bunun ardından Moğollar menen buna birinci toplum tigildi. Andan keyin ana sizden nemeler geçiş gerek. Buna şu noyabrdan beri dekabr öttü, yanvar öttü, fevral öttü, hem yok degende 3 yolu zasidanyamız toplum olmuş gerek. Ana şu toplum zasidanya toplumunda karalat. Buna Moğol jerge banner iliş gerek ya. Moğol jerge eme kılış gerek. Moğol'un koordinatorluğu olabız deyip komissiya eme kılış gerek. Anan oşu komissiya bu emelerdi özünün müçelerin her jakka bölüştürsün, başka kılsın. Prичем тут айыл өкмөтүнүн башчысы. Ал өзүнчө, ал деген өзүнчө кетет. Ал самостоятельный эмес. Значит, комиссиянын иши жок. Мен маалыматым боюнча азыр кечеги күнү бул жерге центрибизге Ленин эстелигинин жанына илинди. Бул жерге илиндин өзүбүздүн астыбызга айыл өкмөтүнүн имаратын Жарнактар жерине илинди. Өзү ушул 5 айыл өкмөт, 5 айылы. Карача айылы бар бул жакта, жогору жагыбызда неме Кулдизи тарапта Жон айылы бар. Ошол күндөн баштап атайын буйруктун негизинде штаб түзүлүп, ошол штабта 11 мүчө мен төрагасы болуп буйрук чыккан. Бүгүнкү күнгө эл жана турак жай каттоо боюнча 2 баннер илгенбиз. Бирөөсү бул жерде илинип турат. Бирөөсү тиги баягы 1-май айында эл көп чогулган жерге илгенбиз. Анын бюджетибиз жакында бекилгендигине байланыштуу. Но баннерлерди жакында уже дагы 2 баннер 2 айылга, чоң айылдарга иле турган болуп пландаштырдык. Райстаттан баягы окутуу боюнча координаторлор, оператор, баягы переписчиктердин бөлүп бер деген канцелярский товарларын баарын бөлүп кече бердим. Атайын кабинет ачып, кабинетке 2 координатор отурду.
Биздин өкмөт чоң болгондуктан 2 координатор бөлүнгөн. Ошондой эле ошол кабинетке шаардын мэриясына бөлүнгөн, могу советский зонасы кеткен, аны дагы кошуп отургуздум, бирге отурсун деп. Конференция залды даярдап койдум окутуу үчүн. 60 орунду. Булардын баягы окутуу планында 30дан тегерегинде окуш керек экен. Ошого биз азыр 2 группага бөлүп, бир группасы бул сол канат, оң канат деп бөлгөнбүз. Ошолорду даярдап, бүгүнкү күндө 7 оператор окуп атат. 2 координатор окуп бүттү. Эми ошол бизге бөлүнгөн 78 переписчигибизди окутсак, 9 марттан 12 мартка чейин атайын даярдыктарды көрүп койдук. Канча айыл бар? 8 айыл бар. 21923 халктын саны бар. Ошолорго ар бир переписчикке 50ден туура келет экен, приблизительно. 8 айыл болсо 2 баннер илипсиңер. 8 айылга 21 bin кишиге 2 баннер канчалык деңгээлде таасир бере алат? Ошол түшүндүрүшүнө. Баннер түшүндүрүү иштерине таасири өтө аз. Бирок ошол моментте эле атайын биз бул эмелерди жасатып, азыр ар бир айыл башчынын, ар бир кызматкердин машинесине илдирип атабыз. Жана ошондой эле мектеп, садик, мечиттердин биздин муниципалдык менчикте турган собственностторго баарына илдирип атам бүгүнкү күндө. Ошондой эле радиорубка менен атайын машинени уюштурдук. Өзүбүздүн өкмөттүн эмесинен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн через авторубка менен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт. Eki banner iliniптир. Эми ошо эң жок дегенде ар бир айылдын кире беришине бирден чоң баннер илиниш керек. Качан илинет, кайсы срокто? Жооп берип койчу бир эме телевидениеге. Айтып койчу. 12 мартка илип берейин. Бар. 12 мартта келип көрөбүз. Мен эмесинде тартып видеосун менен өткүзүп коем. Окен районунда бизде 8 айыл өкмөт, бир шаарыбыз бар. Кочкор Ата шаары менен ошондо 9. Ушул 9 айыл өкмөттө тең бардыгында шайлоо эл каттоону өткөрүүгө комиссиялар түзүлүп, комиссиянын төрагалары шайланган. Азыркы учурда ушу эл каттоонун жүрүшүнүн маани маңызын элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Баннерлерди илүү, андан сырткары баягы календарларды чыгарып, ошо айылдарга, элдерге таратып, эл каттоонун маани маңызын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Bundan 2-3 gün murun biz rayonduk мамлекеттик администрациясынын башчысы менен комиссиянын составы чогулуп, ошо алдыда боло турчу иштерди талкуулап, эмне иштерди аткарабыз, кайсыл жерде кемчиликтер бар, кайсыл жерде жакшы иштер болуп атат, ошолорду белгилеп, кемчиликтердин үстүндө азыркы учурда иштеп атабыз. Мына түшүндүрүү иштеринин бири бул көчөлөргө баннер илиш керек. Сиздерде негедир баннерлер дээрлик көрүнбөйт да? Жок, баннерлер бизде илинген, азыр Мас айыл өкмөтү гана тендер кечирээк жарыяланып калып, азыр центрде турасыздар. Мас айыл өкмөтүндө гана баннерлерди илүү бир аз соңураак жүрүүдө. Башка айыл өкмөттөрдү алдыда мына көрөсүздөр, башка айыл өкмөттөрдө баарында илинген. Бүгүнкү күндө 7 баннер заказ бергенбиз. Бүгүн илинет баннерлер. Бул каттоонун жүрүшүндө баннер илинет деп атпайсыңар, бул көлөмү чоң баннерлер да. Сиздер үчүн аздык кылбайбы? Анан грамматикалык катасына көңүл буруп атасыңарбы? Бизге ошо жөнөтүлгөн сүрөттөр боюнча аяка бергенбиз. Эми аны азыр сурайбыз, катасы барбы жокпу? Сиздер чыккандан кийин окуйсуздар да, маселен, көрөсүздөр, Анан текшербей туруп илип коюп атасыздарбы? Жок, ошол жанагы бизге жөнөтүлгөн баннер темалары, тексттер турбай, ошону биз жөнөтүлгөнбүз да. Эми алып кандай чыгат билбейм. Ошону бүгүн азыр сурап билебиз да. Грамматика ошибкасы барбы, катасы барбы жокпу?
Сакалды айыл аймагында эл каттоо боюнча түшүндүрүү иштери колго алынган. Азыркы күндө 3 чоң баннерибиз илинген бул боюнча. Ар бир айылга 10 баннер илинди. Анан багы А форматындагы эмеде кагаздарга дагы чыгарып, бүт мектеп, мечит, ушундай элге көп чогулган жерлерге бүт илгизип, маалыматты берип атабыз. Баннерден сырткары да кандай кошумча түшүндүрүү иштери болот? Баннерден сырткары азыр биз пландаштырып атабыз. Бүт эле айылдарда баягы фонддор бар, группалар бар, ошолорго сүрөттөрүн тартып, маалыматтарды беребиз деп турабыз азыр. Түшүндүрүү иштери боюнча момундай рейдти мен ошондой ойго келдим. Дагы эл каттоо башталганга чейин көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Мына биз келгенде биринчи эле Бешик Жон айыл өкмөтүндө ошол райондогу эң алдыңкы деген 12ден ашык баннер жасадык деген айыл өкмөтүнө келип көргөнүбүздө 5 баннери өтө кичинекей адамдар көрбөй турган жерге жайгаштырылып, анан да ката эме кылынган. Ошол эле мезгилде ал жерде 6 айыл бар экен. Ошол айылдардын ар бирине эң жок дегенде мынагыдай кылып илинсе, урматтуу жолдоштор. Эң жок дегенде ушул формада илинсе, абдан таасирдүү болмок экен. Ошондуктан Базаркоодун районунда ошол жөнүндө анан бир Кеңеш айылында али бир дагы баннер жасалбаптыр. Биз райондон берген 2 баннерди илип, анан биздин баннердешип кармап отурат. Ал эми аларга ошондой көрсөтмө берилди. Азыр ар бир айыл өкмөтүнө тез арада 12 мартка чейин 8 айылы бар экен. 8 айылына ушундай баннер илебиз деген уадасын беришти. Масыда дагы бюджеттин тартыштыгы деп ушул мезгилге чейин бир дагы баннер жасап. Район берген баннерди конторасынын алдына илип коюптур. Анан эми азыр жанагыдай календар чыгарып атабыз дешти. Буларга дагы бир 12 мартка чейин ошол эмесин илебиз деп уадасын беришти чоң жолго. Ал эми мына бизге бир аз туура келгени мына масы тиги Сакалды айыл өкмөтүндө бир аз иш жолго коюлганы көрүнүп турат. Мына ар бир айылга мына ушундай жакшынакай эмени илишиптир. Группаларды пайдаланышып атат экен. Ошондой эле календарларды пайдаланып иштешип атыптыр. Бизди бир аз ушул айыл өкмөттөгү иш канааттандырды. Мен каалайт элем ушул эмеден кийин ар бир айыл өкмөтү дал ушундай кылып өзүңөрдө үгүт насаят иштерин 15 мартка чейин толук илип бүткөнгө жетишиңерди суранат элем. Ошентип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Базаркоргон жана Нокен районунун айрым чарбаларында эл каттоо жана турак жай каттоо өнөктүгүнө кандай камылгалар көрүлүп жатат, түшүндүрүү иштери кандай багытта, ушул жагдайда атайын көрсөтүүнү тартууладык. Ал эми бул багыттагы текшерүүлөр албетте областыбыздын бардык район шаарларында жүргүзүлөт, улантылат. Андыктан биз жалпы ушул өнөктүккө тиешелүү болгон тармактарды, ошондой жалпы эле коомчулукту бул өнөктүккө активдүү катышууларын суранат элек. Ал эми деги эле мындай көрнөк жарнактар сөзсүз түрдө бул өнөктүктүн өзүнүн максаттуу өтүшүнө чоң өбөлгө болору да бышык. Бүгүнкү программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман болуңуздар.